Саламатсыздарбы, урматтуу энелер мектебинин жалпы жааматы Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинин бүгүнкү өтүлүүчү темабыз балаңызды заманбап гаджеттерден алыс кармаңыз деген тема боюнча кеп курабыз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Ушул теманын биринчи бөлүмүндө мен сиздерге мээнин тез жетилүүсү жана өнүгүүнүн жайланышы ашыкча салмак жөнүндө токтолгонбуз. Ал эми бүгүнкү сабакта уйкунун канбоосу жана психикалык оорулар кийинки этаптарга кененирээк токтолобуз. Уйкунун канбоосу бул ата-энелердин 60% балдарынын гаджет менен канча убакыт отурганына көңүл бөлүшпөйт. Албетте, балдар оюндун кызыгына кирип, кеч жатып, уйкулары канбайт, күн тартиби бузулат, ал эми кээде уйкусуздукка урунушат. Мунун баары алардын ден соолугуна терс таасирин берет. 5-чи психикалык оорулар. Урматтуу ата-энелер, ушуга абдан көңүл бурсаңыздар, көптөгөн изилдөөлөр билдиргендей, заманбап оюнчуктарды, компьютер, телефондорду көп пайдаланган балдарда стресс, коркунуч, көңүл бөлүүнүн жетишпестиги синдрому, аутизм, психоз менен баланын иш аракетиндеги башка да бузуулардын пайда болушуна алып келүүсү мүмкүн. Муну дагы өзүңүздөрдүн турмушуңуздардан дагы байкап жүрсөңүздөр керек. 6-чы агрессия. Агрессия деген сөз өз эмне? Биринчи ушул тууралуу кошумча маалымат катары айта кетейин. Агрессия бул латын тилиндеги сөз, бизче которгондо кол салуу, баскынчылык дегенди билдирет. Психикасы жакшы калыптан эле кичинекей балдар сыналгы менен оюндарда көрсөтүлгөн көрүнүштөрдү жакын кабыл алышат. Анда кээде өлтүрүү, сабоо, кыйноо сыяктуу көрүнүштөр көрсөтүлөт. Мунун баары балада агрессиянын пайда болушуна алып келет. Демек, урматтуу ата-энелер, балдардын көргөн кинолоруна, мультфильмине, ойноп жаткан оюндарына дагы биз маани берип, ошолорго көңүл бурсак деген ойду айткым келет. 8-чи гаджеттерге байлануу. Ата-энелер балдар менен ойноп сүйлөшүүнүн ордуна көп убактыларын ноутбукка жана смартфонго, телефон менен сүйлөшүүгө көп убактыларын өткөрөт. Эгерде бала ата-энесине байланбаса, анда кээ бир заманбап оюнчуктардан сооротуу издеп, аларга балдар өздөрү байланат экен. Кошумча маалымат катары да айта кетейин, казактардын бир китебинен окудум эле. Ата-энелер балдарын парктарга алып барып, оюн ойноочу жайларга алып барат экен дагы, мен балдарга көңүл буруп атам, балдарды ойнотуп жүрөм дейт экенбиз. А бирок бала өзү менен өзү нар жакта ойноп атат, ата-эне телефонун чукулап отурат. Демек, бул балага көңүл бурууга жатпайт экен. Кандай жакка алып барбайык? Биринчиден балага ата-эне өзү көңүл буруп, кошо ойночу керек экен. 9. Радиациялык нурлар. Балдар чоңдорго караганда өтө сезимтал келишет. Ошону менен катар алардын мээси менен иммундук системасы ар дайым өнүгүү үстүндө болот. Ошол себептен уюлдук телефондордон бөлүнгөн радиациялык нурларга көңүл бөлбөй коюуга болбойт. Бул дагы балдарга өтө терс таасирин тийгизет. Кошумча маалымат катары дагы айта кетейин, бул телефонду кош бойлуу айымдарга дагы көп колдонуп, көп сүйлөшүүгө дагы болбойт деп дарыгерлер айтып келишет. Анда эмесе, урматтуу ата-энелер, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Жогоруда келтирилген баардык мисалдар, сунуштар балдарыбыздын ден соолугу менен келечегин ойлонууга себепчи болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.